Президент быйыл 100 мектеп курарын билдирди. Бирок бул дагы өлкөдөгү мектеп жетишсиздигин толугу менен камсыздай албайт. Көз карандысыз эксперттер 1 миллионго жакын окуучуга мектеп жетишсиз десе, Билим берүү министрлиги 200 мектеп керектигин айтып келет. Ош шаарында жеке мектеп ачып, ийгиликтүү иштетип жаткан жаш мугалимдердин ишмердүүлүгү кийинки тасмада. Мамлекеттик кызматта иштедик, андан кийин салыштырып келгенде биздин колдон ушул эле билим берүү тармагы. Өмүрбек менен Үмүтай Ош шаарында жеке мектеп иштеткен жаш үй бүлөлөрдүн бири. Алар мурда университетте, Билим берүү министрлигинде иштеп, бул тармактагы алдыңкы методологияларды үйрөнгөн. Ошондогу тажрыйбасы менен 2 жыл алдын жеке мектеп ачып, учурда 20 адамды жумуш менен камсыздайт. Көпчүлүгү акчасы болсо, мектепти ачуу, мисалы, шартты түзүү бат эле. Бирок команданы уюштуруп, окуу процессин уюштуруу, балдарга билим берүү процессин алып кетүү, ал экинчи этапта. Көпчүлүгү биринчи этаптан гана баарын түзүшөт дагы, экинчи этабына көңүл бурушпайт. Билим берүүдө негизи бизнес кылуу деген нерсе жок. Себеби биз дагы бул мектепти ачып атканда, ишти баштап атканда чын жүрөктөн, чын ниеттен ушу коомго биз тарбиялап өстүргөн балдар пайда алып келсе экен деген максатта ачканбыз. Эч кандай бир нерсени көздөп, же бир өз кызыкчылыктарыбыз болгон эмес. Алардын мектебинде 1 класстан 6 класска чейинки 150 окуучу бар. Класста балдардын саны 16дан ашпайт. Окуу убактысы эрте мененки 8:30дан кечки 5ке чейин. 3 маал тамак окуучуларды ташыган атайын транспортта каралган. Ай сайын 10 миңден взнос берген ата-энелер үчүн бул абдан ыңгайлуу. Ар бир окуучунун жасаган эмгектери күрүштөн жасаган, гречкадан. Мугалимдерге дагы татыктуу айлык берип, кошумча курстарга акысыз окутушкан. Ошого жараша чогултмай, белек бекчек бермейлердин баарына катуу тыюу салынат дейт. Белек бере алган ата-эне бар, белек бере албаган ата-эне бар. Анан бул окуучунун ата-энеси аябай кымбат баалуу белек берди, бул окуучунуку бербей калды, же болбосо бир аз кичине белек берди деген салыштыруу болбош үчүн, анан сүймөнчүктүү окуучусу болбош үчүн, любимчик мындайча айтканда болбош үчүн ушул нерселерди мындай бирдей талапта иштеп чыкканбыз. Анан мугалимди ишке алууда дагы ушул нерселер каралган келишимде. Биз 3 ай каникулга чыкканда биз обязательно повышение квалификации болот. Ошол жерде и математика, и русский, и чтение. Ар бир эмнеден бизге специальный педагогдор чыгылып, биз обучаться этилебиз. Биздики, например, математика шаар боюнча кыйыныраак математика. Петерсон боюнча окуйбуз. Ош шаарында азырынча 32 жеке мектеп бар. Мамлекеттик мектептердин саны 54кө жетти. Бирок дагы деле көпчүлүк класстарда окуучулардын саны 50дөн ашат. Андыктан жеке мектептерге муктаждык актуалдуу бойдон калууда. Жеке мектептер мамлекетке эң биринчи жардамчы мектептер болуп атат. Себеби дегенде шаарда өзүңүздөр билесиздер, мектептер аз, жылдан жылга баланын саны көбөйүп кетип баратат. Бизде мектептерде кээ орус класстарда окуучулар 3төн отуруп калып аткан окуучулар болуп атат. Бул деген бардыгы баягы мектептин жетишпегендиги, окуучунун көптүгү. Билим берүү министрлиги мектеп жетишсиздигин жеке мектептердин санын көбөйтүү менен чечүүнү көздөп жатат. Ага ылайык салыктын бир нече түрүнөн бошотулган. Жогорку кеңеш лицензия алуунун жолдорун дагы жеңилдетүү керектигин сунуштап келет. Ошондой эле жакында мектеп ачууну каалагандарга алгачкы каржылык колдоо көрсөткөн акселератордук программа башталып жатат. Бул пилоттук долбоор кыска аралыкта мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүчү жеке ишкерлерди окутууга багытталган. Алар жеке ишкер катары мамлекеттик салык кызматынан каттоодон өтүп, мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтө алышат. Жеке мектеп ачуу чоң киреше алып келген бизнес боло албайт, бирок билимдүү жаштарды тарбиялап чыгаруу андан алдаганча бийик турат. Жылдыз Капарова, Бекмырза Арабидин уулу, Нурзада Кулмурзаева, билим жаңылыктары.